Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler, жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 5 декабрь 2023 жыл туугандар. Биз Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршап айылында мына ушул Айти Камчыбеков көчөсүнө келесиздер. Айти Камчыбеков көчөсүнө келсеңиздер, мына ушул жакта бул жагына поворотко карай кетесиздер. Ал эми бул жака базарга карай кеткенде Ленин 5 орто мектебинин жанында эски советский көчөсү бар. Ушул советский көчөгө келесиздер. Ушул көчөдө сатылуучу үй бар экен. Мына ушул советский көчө менен базар жактан келгенде туура оң жакка бурулуп, түп-түз асфальт бүткүчө чейин барасыздар. Мына ушул советский көчө менен жана көчө менен түз келесиздер. Түз келгенде эле мына ушул советский көчөнүн асфальты бүткөн жерде мына жака оң жакка кайрыласыздар. Оң жакка кайрылып, мына жака түз барганыңыздарда биринчи көчө солго бурулган биринчи көчөгө барып, оң жака 3-үчү үйгө барсаңыздар, ошол жерде үй сатууга чыгып атат. Жанына барып дагы толук маалымат беребиз туугандар. Жанагы көчө менен эле келатканда солго кайрылып келгенде Жусупалиев Нармат көчөсүнө келесиздер. Мына ушул көчө менен эле акырын жүрүп келгенде 1-2, 3-үчү жердеги мына ушул үй сатылууга чыгып атат. Бир катар азыр көрсөтөбүз сондар. Үйдүн кызыл китеби, документтери бардыгы жайында, границасы кошуналар менен бардыгы такталган. Үй жаңы эле салынган экен. Азыр катар көрсөтүп маалыматын беребиз. Көрүңүздөр, үйдүн жердин участкасы 8 сотук, бул жагы 20, узуну 40 метрге жер экен туугандар. Азыр катар кирип, үй боюнча андан кийин сарайы менен катар салыныптыр. Жаңы эле бүткөн экен. Азыр катар кирип дагы маалыматын беребиз. Анан бак тарактары дагы эгип, уже көгөрүп, кыйла жетилип калган экен. Чекетен көрсөтөрүз. Жери көрүп атасыздар. Таптаза, сонун кылып коюптур. Бул алуу эле өзүңүзгө каалаган идеяңыздарды кылып жашай турган жер экен туугандар. Үйдү көрүңүздөр. Үй жалпысы 7,5 12 болуп салынган үй. Фундаменти дагы бекем куюлуп, андан кийин мына плескоблоктун аппараты менен чыгарган. Чечен кирпич деп коет, пресстелип, саман кошулуп жасалган кирпич менен сонун болуп урулуптур. Булар негизи жылуу болот. Үстү шифер менен жабылып, бардыгы жаңы жагач менен жасалыптыр. Үйдүн ичине кирип дагы катар көрсөтөлү. Мына жерден өйдөдөн жогору негизи лестница болот дейт. Тепкич болуп, анан бул жак негизи пол болот дейт. Мындай пол болуп, эшиктерме тең жасалат. Бул жагында өзүнчө кладовка, мына жерге полка жасалып, варенье, бир нерсе койгонго атайын ылайыкташтырып жасадык дейт. Мына жерде көрүңүздөр. Негизи өзүгө деп жасаган экен. Эми шарт ушундай керек болсо терекчи кылат болуп, сатышка туура келип атат дейт. Мына жерге полкалар жасалып, варенье, банка кое турган место болот дейт. Бул жери дагы көрүңүздөр. Бөлмөсү кеңири. Анан бул жагы оң жактан көрсөтөлү. Биринчи оң жакта зал экен туугандар. 3,75ке, бул жагы 3,75 туурасы. Узуну 6,75 экен туугандар. Узунда караңыздар зал. Бүт стяжка бүтүп, негизи потолокту кагып туруп, шуап туруп эле жашаганга толук мүмкүнчүлүк бар туугандар. Айнеги дагы кеңири, жарык тийип, бөлмөлөрүн көрүңүздөр. Анан бул жагы дагы комнатаны көрсөтөлү. Бул жагы 3,60га 3,70 болгон бөлмө, ортосунда печка ылайыкташтырган. Печка менен жаксаңыздар, бул жагы бул комната, бул бөлмө дагы сыйт, ичи дагы кеңири экен. Азыр кийинки бул жакта бөлмөндө көрсөтөлү. Бул бөлмө дагы ичи кеңири. Бул жагы как детский десек да болот. Үстү бардыгы ылай басылып, жасалып бүткөн. Эң негизи шуап терезелерди, эшиктерди коюп, потолокту кагып эле уже секин жашоону кылса дагы боло турган жер туугандар. Анан үйдү границасын жана айтып өткөндөй мына стена турат, дубалдан баштап дейт. Дубалдан баштап мындай кетет экен. Сарайы дагы жаңы эле бүткөн экен. Сарайы этаж болуп салынган. Жерлерин көрүңүздөр. Мына бул жакта мал кире бергенде мындай тосуп коюн дейт. Негизи мына дубалдан дейт, граница мындай кетет дейт. Сарайды көрүңүздөр. 2 кабат чөп жыйганга дагы толук мүмкүнчүлүгү бар. Астында өзүңүздөр кааласаңыздар малга, койго же жылкыга ылайыкташтырып, оңдоп алсаңыз, шарт кылсаңыздар болот экен. Акы эмелерин кылды экен, ошол мал калга жараша кылсаңыздар болот. Анан үстүндө чөп жыйганга бир адам кеңирип атат экен, чөп дагы кеңирип атат. Сарайдын туурасы 4 метр, узуну 12 метр болуп сарай салынган экен. Анан жанына дагы
өзүнчө bir тоокан ылайыкташтырып салдым эле дейт. 4-4 кылып тоокан кылам деп салдым эле, пока бул жагы сеткалары толуккан бүтө элек дейт. Границаларды көрдүңүздөр. Мындай сетка менен бүт кошчалар менен тосулуп, такталып, сетка тосулган. Бул жагына даратканасындагы мындайынан көрүп атасыздар. Жери аябай кеңири. Үй дагы сонун болуп салыныптыр. Ушундай жакшы жерден үй издегендер, ушундай үй болсо алат элем дегендерге дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Бул жердин дагы жакшы жери таза суу. Андан кийин бул жакта каналдан суу тынбай агып турат. Каналга жакын. Нол үстүнөн дагы бир аз жүргөндө канал бар. Үстүн канал, Качанын каналы, ошол жактан суу келет. Бул жакта суу кеңири болот туугандар. Ошондуктан өзүлөр да көрүп кызыккандар экрандагы агабыздын WhatsApp связь номерине байлансаңыздар. Бүгүн биз Куршап айылында сатылуучу мына ушул үй боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Үйдүн баасына келсек туугандар, үйдүн баасы $45.000. Жакшы, реальный клиент болсо жакшы кемит берем дейт. Өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.